ذكره النووي في الجنائز قال في المحيط وأما السلام على أهل الذمة فقالوا يكره لما فيه من التعزيم، وأما رد السلام فلا بأس به لأن الامتناع عنه يؤذيهم. Эми биздин өзүбүздүн элдеги мусулмандар менен аралашып жашаган имансыз капырлар бар, же башка диндегилер бар. Мана ушул кыргыз болсо деле өзүм мусулманмын деп эсептебейт, өзүн капыр адам катары эсептейт. Мен мусулман эмесмин же мен атеистмин дегендер бар, ачык эле өзүн имандуу катары эсептебейт. Буларга салам айтуу кандай болот? Же жанагынтип башка диндегилерге? Мунун өкүмү кандай десе, атайын мусулмандар биз өзүбүздүн муну ислам саламын, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху деген саламды ошол капырларга, имансыздарга, же өзүм мусулман эмесмин дегендерге, же башка диндегилерге биринчи биз өзүбүз баштап ушинтип ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху деп айтуу бул макру дейт. Biz birinci İslam salamı menen alarga baştap salam aytпашыбыз керек экен. Жон гана амандаşsanız болот экен. Коңшу жакшысызбы, амансызбы, тынчсызбы, үйчүңүз аманбы? Башка сөз бирок кадимки биздин мына ислам саламы менен имансыздарга салам айткан болбойт дейт. Эгерде алар бизге салам айтып калсачы, алар баягы ортодо ынтымак үчүн, чогуу жашап, бир жерде жүргөндүгүбүз үчүн, таанышып калгандыгы үчүн кээде алар мусулман болбосо деле биздин саламыбызды айтып калат. Ушинтип ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алар ушинтип айтса деле биз өзүбүзгө мусулмандарга алик алгандай кылып алик албайт экенбиз. Эгер мындай жон гана амандашса, кадимкидей амандашып коебуз. Бирок ислам саламын, мусулмандардын саламын аларга айтпайбыз. Алар бизге салам айтса дагы биз жон гана жакшы, аманчылык, тынччылык деп кадимки сөз менен эле амандашып сурашып коет экенбиз. Анан кээде ал салам айтат дагы башка диндеги адам. Сиз алик албай койсоңуз, капа болуп кала турган болсо, ошондо алик алса болот дейт. Анда дагы жон гана ва алейкум деген эле жерге чейин айтабыз. Ва алейкумуссалам ва рахматуллахи ва баракатуху деп рахматуллахи ва баракатухуну кошпойбуз. Жон гана ва алейкум деп айтып койсок жетиштүү болот экен. Эгерде алар бизге ошентип салам айтса, биздин саламыбыз менен биз аларга жон гана ва алейкум дейт экенбиз, токтойт экенбиз. Буга дагы бир далил катары пайгамбарыбыздын учурунда бир жөөттөр болгон атайын. Пайгамбарыбызга келип жаман дуайбат кылып, пайгамбарыбызга өлүм тилеп салам айткан болгон экен да. Анан аларды айтканда ассаму, лысы жок, лыны кошпой, салам дебей, жөн лыны алып таштап ассам дейт экен. Бул ассам деген сөз өлүм деген маанини берет экен. Ассаму алейкум деп бир жөөт келип пайгамбарыбызга салам айтыптыр. Пайгамбарыбыз менен Айша энебиз экөө отурган экен. Анан пайгамбарыбыз ага жооп бериптир дагы. روي أن يهودا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك فقال صلى الله عليه وسلم وعليك وقد سمعت عائشة. Баягы жөөт келди де пайгамбарыбыз ошон жана өлүм болсун деп ассаламу алейка деген экен, пайгамбарыбыз ва алейка деп коюптур. Сага да ошондой болсун дептир. Анан аны Айша энебиз угуп калат. Угуп калат дагы чыдабай кетип Айша энебиз бери жөөткө жооп бериптир. Ва алейкассалам ва ла'нату ва сахату деп сага каргыш болсун, сага өлүм болсун, сага мындай болсун деп Азирет Айша энебиз жооп алик алып жибериптир ага. Анан фалемма хараджа al-яхуди кала алейхиссалам ли Аишата. Жөөт анан чыгып кетип калгандан кийин пайгамбарыбыз Айша энебизге кайрылып айтыптыр. Я Айша, ла такуни фахашатан. Мындай жаман ооздуу болбо дептир. Мейли ал жөөт болуп сага өлүм тилеп жаман дуа кылып атса деле сен ага теңелбе. Андай болуп жаман сөз айтуучу жаман ооздуу болбо деп пайгамбарыбыз Айша энебизди кайтарган экен. Ансенен Айша энебиз айтат: "Я Расулалла, көрдүңүз го бул сизге эмне деп аткандыгын?" Деп Айша энебиз чыдабай ачуусу келсе, пайгамбарыбыз айтыптыр: "Ооба, мага айтты. Анын айткан саламы, дуасы мага өтпөйт. Бирок мен ага жооп кайтарып койдум өзүнүн айтканын" дептир.
قال الاسم إيجابي في شرح التحاوي ومنهم من لم يرى بأسا بالسلام على أهل الذمة. Анан кейде алымдардын арасында ушундай бар экен, эгерде бул мына башка диндегилер менен алакаңар абдан жакшы болуп, бир тууган сыяктуу болуп калсаңар, бирок эми ал диндеш эмес, жөн гана абдан жакын болуп кетсеңер, мамилеңер болсо ортодо, анан ошондо бири-бириңер менен жакшы ынак болуп, башка динде болсо да ошентип салам айтышсаңар, анда болот деген алымдарыбыз да бар экен. Анын үчүн жанагынтип ортосундагы мамиле ошончолук жакын болуп кетсе. Бирок жакшысы кадимкидей эле жанагынтип бизге салам айткан кезде алар биздин саламыбызды айтса, мисалы бир мусулман эмес орус адам коңшу болуп калды да, анан кийин биздин саламды үйрөнүп алган, сиз чыкканда салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп койду. Сиз алиги алганда ва алейкум дейсиз да токтойсуз, болду. Себеби өзү жөн гана аларга тилек кылып, бул ыйманга келип калсын десе болот экен. Бирок Алла Тааланын саламаттыгы, тынчтыгы, Алланын рахматы, Алланын берекеси болсун деп аларга дуа кылганга болбойт экен. Ыймансыздарга. Ошон үчүн эгерде кимде ким Кудай сактасын ыймансыз өтүп кеткен болсо, биздин элде бай өлгөн адамдын бардыгына жаназа окутуп, анын ыйманы бар жогуна карабайт, кыргызда адатка айланып калды. Кээ бирөөлөр башка динге өтүп кетип деле анан өлүп калса, кокуй жаназа окутуш керек деп молдону чакыртып, анан Куран окутуш керек деп Куран окутуп, кээ бирөөлөр азыр орустарга да Куран окусак болобу деп сурап атат да. Ыймансыз адамга Куран окуп багыштоо, ыймансыз адамга Алланын рахматын, кечиримин суроо өзү күнөө. Шариятыбызда болбойт бул нерсе. Ошон үчүн ыймандуу гана адамдарга биз Алланын ырайымын, берекесин, кечиримин, саламын тилейбиз. Ыймансыздарга мындай тиленбейт. Алиги алганда жанагындай ва алейкум дейбиз, болду, ошо менен токтойт.